Ох, туғандар, Мады тарапта жайгашкан, барыңыздар эле билген Башбулак айылында өтө жакшы качествода салынган, келип эле жашай турган ушул үй сатылат. Кызыл китеби бар, жери 5 соток. Анан туғандар, свет бар экен, таза сууну чыгарып койгон. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Бул үй барыңыздарга жагат. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ассаламу алейкум туғандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн туғандар, мен сіздерге Башбулактан сатыла турган үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Шаар жактан келгенде Башбулактын самомойкасын барыңыздар билесиздер. Ага жетпей солго бурулуп, түз 250 метр кирип барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Башбулакты барыңыздар билесиздер, Мады тарапта. Бул ошондо өжөр жаңы конушу. Башбулактагы самомойканын эле арт жагы өжөр жаңы конуш. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө дагы келип калдым. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Мына жакта варата орнотулган. Анан жакынкы бүгүн же эртең мына үйдүн 4 тарабын евро забор менен тосуп, сиздерге жакшылап өткөрүп берет экен. Элестетиңиздер ошону. Забору уже тосулат 1-2 күн ичинде. Эске алып коюңуздар. Анан таза суу чыгарылган. Свет бар. Азыр таза сууну дагы чыгарганын сиздерге көргөзүп берип коем. Бул жакта даяр, мына оң капталда даяр времянкасы. Сол капталда бул 4 бөлмөлүү чоң үйү. Бул жакта чоң 4 бөлмөлүү үйү, бышкан кирпич, сесмопояс колонна бүт бардыгы орнотулган. Мына жакта болсо 2 бөлмөлүү времянкасы, жанында санузели и очок, самор бүт бардык кошумча курулуштары дагы каралган. Сонун экен. Так, лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Негизи азыр ушундай даяр үй издегендер өтө көп. Нак акчага сатылат, эч кандай вариант абмен жолдору жок тугандар. Бул жака варата орнотулган и мына жака 4 тарабын евро забор менен жакынкы күндөрдө тосуп берем атат. Кийин келгениңиздерде уже үй тосулуп, ушундай бир көркүнө чыгып калат. Ошону дагы эске алыңыздар. Забор менен тосулат. Так, жери 5 соток болгондо, көчө тарабы 20 болот, ичкериге 25 болот. Квадратный 4 бурчтук сонун жер экен. И 5 кошкон эл тугандар. Ар ким ар жактан көчүп келген, эч камсанбай ала берсеңиздер болот. Үйлөрдүн саны көп. Эми жүрүңүздөр. Үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, узун турасы 10,60ка 10,5, бышкан кирпич, сесмопояс колонна кеткен, бүт бардыгы орнотулган. Мына өстүрмөлөрүн караңыздар. Кыскасы, сонун үй. Мына жак болсо 2 бөлмөлүү времянка, жанында санузели и 3 очок самору менен. Азыр биринчи ушул чоң үйүн көргөзүп берейин, анан чыгып калган информацияларын айтам. Анан айнек терезелери мына бүт бардыгы панорамный, сырт тараптан эч нерсе көрүнбөйт. Мындай бир тонированный мындай айткандачы. Так, бул жактан эшикти ачып киргенде ушундай узундан кеткен коридор, оң тарапта 2, бул жакта 2. Жалпысынан 4 бөлмөдөн турган үй экен. Ылдый тарабы толтурулган. Үйдүн узун турасын айттым, 10,60ка 10,5. Так, бул биринчи комната. Бул жака жүрүп кетсек, экинчи комната. Эми комнаталарын өзүңүздөр каалагандай кылып бүтүрүп аласыздар, Кудай буйрса. Мына жак болсо санузелдин местасы, форчкасы менен канализациянын сливтин турбалары бүт бардыгы чыгарылып даярдалган. Эки иш кылып отурбайсыздар, бүт бардыгын даярдап коюптур эси дагы. Так. Бул жак үйгө кирүүчү эң негизги эшик. Мына жак болсо ушундай сонун бир комната экен. Так, бул жак болсо ошо 3 очок, самор, Бул жака дагы жасап койгон сонун өйдө тараптарын. Прожектор, освещениялар бүт бардыгы орнотулган. И үйдүн алды мындай шагыл. Жамгыр жаса, кар жаса, үйдүн алды курук бойдон тура берет. Анан таза суу чыгарылган тугандар. Көрдүңүздөр. Так, азыр жүрүңүздөр эми мына 2 бөлмөлүү даяр времянкасын көргөзүп берейин. Бул биринчи комнатасы времянканын. Мына жакта печкасы бар, тамак кылып, үйдү жылытып иштеп кыла бересиздер. Ремонттору жакшы. Бул жак эми даяр. Аны кылыш керек, муну кылыш керек деп отурбайсыздар. Ошол времянкада жашаганча наркы чоң үйдү өзүңүздөр каалагандай кылып бүтүрүп аласыздар. Мына жак духовкасы бар. Бул жак ушунда спальня болот, люстрларды орноткон, айнек терезелери пластик. Так, үйдү көргөзүп бердим. Так, бул жак азыр 2 комната времянкадан чыкканда, мына жак санузели, бул жак бүткөн. Сонун, домдогудай условияларды кылып койгон, Кудай буйрса.
Азыр мындай үй салыш үчүн дагы ошончо акча кетет. Уста табыш керек, уста багыш керек, стройматериал ташыш керек, нерв керек, чыдаш керек. Үй салыш дагы өзүнчө азыр бир проблема. Бул жерде сонун кылып салып даярдап койгон, самовар, кичинекей, орточо, чоңочок бардыгы бар. Туугандар, мына таза сууну чыгарып койгон. Мына шлангыдан чыгарат. Резеткага сайса эле 24/7 шлангыдан жакшы суу чыгып турат. Так, мына жак казыктар кагылган, бул ажаткандан кошунаыңыздардыкы. Мына казык граница экен. Кийин ээси тосуп берет. 2-3 күн ичинде тосуп даярдап берем деп атат. Ушундай. Көрдүңүздөр,